Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Алымкадыр Бейшеналиевдин жактоочусу аны кайра кызматына алуу үчүн арыз жазууга ниеттенүүдө. Алымкадыр Бейшеналиевдин иши башкы прокуратуранын карамагынан Ички иштер министрлигинин карамагына өттү. Ал өзү үй камагына чыгарылган. Муну буга чейин маалымат жыйынында сүйлөгөн юристтер менен активисттер суранышкан. Бейшеналиевдин СИЗОдон бошотулгандыгынан тышкары кызматына кайра калууна келтирүүнү суранышты. Алымкадыр Бейшеналиевдин адвокаты Кайсын Абакиров Азаттыкка билдиргендей, тергөө аяктагандан кийин Алымкадыр Бейшеналиевди кайра министрликке кайтаруу маселеси көтөрүлөт. Кактус медиа сайтына комментарий берип жатып, ал кардары иштен алынган эмес, убактылуу токтотулганын түшүндүргөн. Ал ошондой эле Бейшеналиевге карата сотко чейинки өндүрүш башталган 7 эпизоддун бирөөсү боюнча гана коронавируска каршы вакцина алып келгендиги үчүн айыпталганын айткан. Эсиңиздерге сала кетсек, башкы прокуратура Бейшеналиевге июнь айынын башында кылмыш ишин козгогон. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев менен Бейшеналиевдин ортосунда чыр чыгып, ага байланыштуу президент Зулушевди тергөө маалында кызматтан алган. Бир канча убакыт мурун Бейшеналиев болсо үй камагына бошотулуп, Зулушев өз кызматына кайтып келген. Баткенде медакадемиянын комплексине капсула салынып, ага Жапаров катышты. Баткенде Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын окуу дарылоо комплексин куруу үчүн капсула салынып, ага президент Садыр Жапаров катышты. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Бул борбор көп профилдүү дарт аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, рентген кабинети, ультрадобуштук изилдөө, УЗИ, МРТ, ЭКГ аппараттары менен камсыз болмокчу. Ошону менен бирге 200 орунду конференц зал, 200 орунду студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын бюджетинин эсебинен каржылана турган долбоордун болжолдуу баасы 603 миллион сом. Жатакананын курулушуна сырткы инвесторлор тарабынан дээрлик 93 миллион сом бөлүнөт. Мындан сырткары 100 миллионго акыркы үлгүдөгү аппараттар менен камсыздоо милдети турат. Кыргызстандын бардык жеринде мындай комплекстерди куруу зарыл. Кудайым буюрса, ар бир облусубуздун борборунда ушундай студенттик шаарчалар курулат. Инфа түзүмдү жакшыртуу менен катар эле калкыбыздын саламаттыгына кам көрүшүбүз кажет. Мына ушундай максатты көздөп, эң жаш облус катары Баткенден баштап олтурабыз. Баарынан мурда аталган комплекстин максаты келечекте жергиликтүү элдин ден соолугуна кам көрүү жана кесипкөй адистерди даярдоо деп белгилеген президент Жапаров. Алмазбек Атамбаев тарапташтары менен октябрь окуялары боюнча акталды. 1-Май райондук соту Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди октябрь окуялары боюнча актады. Судья анын аракеттеринде кылмыштын белгилери болгон эмес деп тапты. Мамлекеттик айыптоочу Алмазбек Атамбаевди кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башаламандыктар боюнча күнөөлүү деп таап, 12 жылга камакка алууну сураган. Мындан тышкары октябрь окуялары боюнча Атамбаевдин тарапташтары Фарид Ниязов, Курсан Асанов, Жеңиш Молдокматов, Канат Сагынбаев жана Темирлан Султанбековду акталды. Атамбаев менен Ниязов соттун чечими күчүнө киргенге чейин үй камагына чыгарылды. Анткени менен мурдагы президент камакта калат, себеби ал Крим төбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотуу боюнча күнөөлүү деп табылып камакка алынган. Атамбаев учурда түзөтүүчү колонияда кармалууда. Ал эми Ниязов сот залынан бошотулду. Буга чейин сот Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу жана Туркиянын 10 жаранына мыйзамсыз паспорт берүү боюнча Атамбаевдин аракетинде кылмыштын курамы жок экенин аныктап, күнөөсүз деп тапкан. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров дагы Атамбаевге бардык шарттарды түзүп бергенин, абакта ээн эркин жүрөөрүн айткан. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев мамлекет тараптан берилген кредиттер карапайым элге жетпей калып жатат деп билдирди. Номер 35 бир мандаттуу Ак Суу шайлоо округунан шайланган парламенттеги Жогорку Кеңештин элдик топ фракция лидери Акылбек Түмөнбаев парламенттин комитет жыйынынан өкмөт, мамлекеттик банктар тарабынан берилип жаткан насыялар карапайым калкка жетпей жатканын билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында кредиттер элге эч кандай тоскоолдуксуз берилиши керек деди. Анткени көп учурда бийлик өкүлдөрүнүн тууган тааныштары гана насыяларды алып жаткан учурлар бар экени айтылды. Дыйкандарыбыз кредит алганга мына бүгүнкү күнү барыңыздар билесиздер, ошол банктын жетекчилерине айтып коём. Ошол 5% кредитти, бул кредит
проценти бар кредитти алгыла, 5%-ны мынча беребиз, мынча сумма деп карапайым элдерди, ишкерлерди кыйнап атасыздар да, ошону токтотуш керек. Банктын, ошол частный банктардын кызыкчылыгы үчүн эмес, ошол карапайым элдердин, ишкерлердин кызыкчылыгын колдош керек да бүгүнкү күнү. Ошол банкка процент төлөш үчүн элдерди кыйнап атасыңар. Бул кредитти алсаңар проценти менен документтери жеңилдештиребиз. Проценти жок, тиги баласынан төрөлгөндөн өлгөн ата энесинен бери документин сурап атасыңар да, ошон үчүн мындай туура ар бир чечимди туура кабыл алгыла. Бүгүнкү күнү дагы ошондой кыйынчылыктар болуп атат. Патентин жок экен, патентин суроого өтүп кеткен, мындай тигинде деп. Бул жерде ушу жогорку кеңешке келгенде, комитетке келгенде жакшы сөздөрдү айтасыңар, мындай чыккандан кийин эле элдердин баары бүгүнкү күнү арызданып келип атат. Мондай кыйынчылыктар болуп атат. Алардын баары калп айтып атат. Биз ала албай атабыз, кыйналып атабыз деген элдин баары эле кайрылып атат. Бүгүнкү күнү азыр да кайрылды. Кыргызстандыктар, жалпы мусулман бир туугандар, бүгүн мен сиздер менен сонун чоң жаңылыгымды сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Кубанычымды тең бөлүшкүм келип турат. Кыргызстанда кооперативдер көп, бирок кандай кооператив деген суроо жаралат. Мен өзүм жеке инсандык тандоом менен Ислам финансыл кооперативин тандап алганмын. Эмне максатта? Албетте бул ислам шариаттын негизинде бардык муктаждыктарды чечүүгө жардам берет. Мен кичинемден ниет кылып максат кылган өзүмдүн сүйүктүү машинемди бүгүн ачкычын алып отурам. Андыктан Ислам финансыл кооперативине чоң ыраазычылык билдирем. Барыңыздар да ушундай жакшынакай өзүңүздөр сүйгөн ак тулпарга ээ болуңуздар, өзүңүздөр каалаган үйгө ээ болсоңуздар болот, бизнесиңизди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр сонун жаралган. Андыктан Ислам финансыл кооперативи бул шариаттын негизиндеги сиздин мыкты каржы өнөктөшүңүз. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Тажикстанда Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча жумушчу топтор жолукту. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Ал 21-июндан 26-июнг министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлуп, кийинки отурумду Кыргызстандын аймагында өткөрүү макулдашылды. Жумуштуу топтордун акыркы жолугушуусу 25 майдан 30 майда Бишкекте өткөн. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 16 апрелде Facebook'тагы расмий баракчасына Кыргыз-Тажик чегарасынын 664 чакырымы такталганын жазган. 17 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфар районундагы сапарында аны ырастаган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чегара тилкеси бар. Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Чегара тактала элек аймактарда утур чыр чыгып, курал колдонулган окуялар болуп турат. Сооронбай Жээнбеков жоголгон төш белгиси үчүн 1 480 000 сом өндүрүп алууга кызыктар болууда. Президенттин иш башкармалыгы 5-6 октябрда жоголгон Сооронбай Жээнбековдун президенттик төш белгиси үчүн Жеңиш Молдокматов менен Темирлан Султанбеков жана башка айыпталуучулардан 1 480 000 сом өндүрүп берүүнү соттон талап кылып жатканын адвокат Замир Жошев билдирди. Эске сала кетсек, октябрь окуясында бийликти басып алууга башаламандык уюштурууга айыпталып 6 адам: Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Канат Сагынбаев, Курсан Асанов, Темирлан Султанбеков, Жеңиш Молдокматов сотто суракта жүрүшөт. Ушул окуяда канчалаган адам көзүнөн, колунан, бутунан ажырап майып болду, үмүттөгөн жаш бала кайтыш болду. Анан ошол кылмышка Сооронбай Жээнбеков жооп бербестен, тескерисинче жабырлануучу болуп беттирмарлык кылып жатканы кандай акылга сыят? Жоголгон төш белгисин балким өзү катып алып жоголду деп догурнуп жатсачы, Сооронбайга ишенич жок, аны деле кылат деп жазган Аргумент KG сайты. Райондук сот Фарид Ниязовдун бөгөт чарасы боюнча жооп берди. Бишкектин 1-май райондук соту 16-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын убагында президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязовдун бөгөт чарасы 18-августка чейин узартылганын билдирди. Ниязовдун ден соолугуна байланыштуу жактоочулардын бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн четке кагылганы боюнча сот азаттыкка түшүндүрмө берген. Иш боюнча соттук териштирүү баштала элек болчу, жабырлануучулар, күбөлөр, айыпталуучулар суракка алынган эмес. Жазык иштин материалдары изилдене элек болчу.
Ошондуктан айыпталуучуга карата бөгөт чарасын өзгөртүү ишти териштирүүнүн объективдүүлүгүнө таасирин тийгизиши мүмкүн деп айтылат билдирүүдө. Маалыматта айыпталуучулар тергөө органдары тарабынан оор жана өзгөчө оор кылмыш жасаган деп айыпталып жатканы жана жоопкерчиликтен качып кетиши мүмкүн экенин белгилеген. 24-июнда акыйкатчы Атыр Абдрахматова президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун саламаттыгына байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылып, анын абалы оор экенин, ден соолугу барган сайын начарлап баратканын жактоочусу жакындары такай айтып келе жатканын белгилеген. Ниязов 2019-жылы Ой Таш окуясы боюнча камакка алынып, октябрь окуялары маалында бошонгон. Бирок кийин кайра камалып, ага ошол эле жылдын 9-10 октябрындагы окуяларга байланыштуу да айып тагылган. Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүү боюнча козголгон кылмыш ишинде да шектүү катары өтүп жатат. Ой Таш жана 2020-жылдын октябрындагы окуялар боюнча кармалгандар арасында азыркы убакта Ниязов жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев гана калды. Мелис Турганбаев 2 адамдын өлүмүнө качан жооп берет? Ушул күндөрү Мелис Турганбаев спортту шултоолоп, ар кандай мелдештерде жүрөт. Ага байланыштуу бир кайгылуу окуяны эске салалы. Министр кезинде курулай пиарды пайдаланып, Алтынбек Итибаевди террорист катары айыптап, Достук кичи районунан аны жок кылуу операциясын жасайт. Көп кабаттуу үйдөгү жашоочуларды толук чыгарбай эле аскерлерге буйрук берип аткылатып кирет. А жердеги кошуна квартиранттардан кемпирге ок тийип каза болсо да, бир спецназ оор жаракатынан көз жумат. Ошентип шашылыш сабатсыздыктын айынан жүргүзүлгөн ишин ойрону чыгып 2 адам өлүп атпайбы? Эгерде Мелис Турганбаевден башка профессионал кадр министрликти башкарганда мындай каргашалуу көрүнүш орун алмак эмес. Алтынбек Итибаевди тирүү кармап, тиешелүү суроолорду берип, эгерде күнөөсү аныкталса, мыйзамга жараша жазасын алмак. Тилекке каршы Мелис Турганбаев жогорку жактагылардын көзүн будамайлап, атайын чыгаруу, мактануу таризиндеги жеңил желпи операциясы трагедиялуу аяктаган. Ал кезде кызматын күчүнө салып, жоопкерчиликке тартылбай кутулуп кеткенин кантесиңер деп жазган Арба Кейжи сайты.